Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, момундун абалы таң калыштуу. Себеби бүт абалы ал үчүн жакшы. Эгер жакшылык келсе, шүгүр кылат. Ошол ал үчүн жакшылык. Эгер жамандык келсе, ал сабыр кылат. Ошол ал үчүн жакшылык болот. Мындай жакшылык бир гана момун үчүн. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Биз бул жашоодо кандай жашайбыз? Бирде жамандыктын, бирде жакшылыктын үстүндөбүз. Момун үчүн бул нерселердин баары жакшылык. Ал бактылуулукта болот. Момун бул жашоодо бактылуу болот. Себеби Аллах Таалага бейпил жүрөк жана колунда бар нерсесине канаттануу берет. Ал эми ага берилбей калган нерсеге көңүл бурбайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: кимдин камы бир гана ушул дүйнө болсо, Аллах Таала анын иштерин чачыранды кылып салат жана кедейликти көз алдына коюп коет. Бул дүйнөдөн ага тагдырына жазылганын гана алат. Ал эми кимдин ниети акырет болсо, Аллах Таала анын иштерин ирээттеп жана байлыкты жүрөгүнө берип коет. Жана бул дүйнө ага кааласа, каалабаса да келет. Ла илаха иллаллах эки абалдын ортосун салыштырып койду. Кимдин ниети жана камы бир гана ушул дүйнө болсо, Аллах Таала анын иштерин чачыранды кылып салат. Жашоосу чачыранды болуп, жүрөгү эс ала албай калат. Уктайын деп келип, оң жагына жатса тигини эстейт, сол жагына жатса муну эстейт. Эч эс албайт. Жана Аллах Таала кедейликти көз алдына коюп коет. Эмнени карабасын кедейликти көрөт. Казынасы байлыкка толуп турса деле, кедейлик көз алдынан кетпейт. Эч бактылуулукту сезбейт. Себеби өзүн кедей деп ойлойт. Ошого карабастан ага тагдырына жазылганын гана алат. Ал эми ниети акырет болгон такыба, солих пендеге Аллах жашоосун иреттеп коет.